Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattуу Müslüman bir tuğanlar. Bugün sizler menen men Begали Равшанұлы болмокчу. Bugün biz adamlardan kabırda surala turgan 3 суроо жөнүндө сурамакчыбыз. Allah Taala özünün sözünde mындай дейт. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaiqatul maut. Har bir can ölüm damın tatuuchu. Har bir insan ajalı kelgende bul dүйнө менен коштошуп, чыныгы жашоосу болгон акыретке сапар тартат. İnsan өлгөндө аны кабырга алып барып койгондо Аллахтын эки мункар накир аттуу сурак периштеси келип, ал адамдан 3 суроону сурайт. Биринчиси ман роббук, жаратуучуң ким? Экинчиси ман набийюк, пайгамбарың ким? Үчүнчүсү ма динук, диниң кайсыл? Биз азыр ушул суроолорду инсандардан сурап көрмөкчүбүз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Санспечке, биз элдерден сурамжылоо окуп жаттык эле. Адам өлгөндө кабырга коюлат. Ошондо мункар накир аттуу эки периште келип, ал адамдан 3 суроону сурайт. Ал кайсыл суроолор? Биз өткөндөн кийин ошол кабырда суроо берилет. Ооба. Биринчиси эме деп сурайт. Аллахың ким? Раббың ким? Раббың ким? Бул Аллах. Пайгамбарың Мухаммед Расулаллах алейхиссалам. Келме келтиришиң керек. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулаллах деп. Үчүнчүсү Siz kelmени кабырдан кирип жүргөн айтыш керек да. Тияктан ошол. Үчүнчү суроо кайсы? Ошону. Үчүнчү суроо. Сизге жардам болсун, биз кайсыл динди кармайбыз? Биз ислам дининде. Кайсы динден болосуң? Ислам дининден. Анан 5 убакыт намаз менен жүрүш керек. Ошол Алланын айткан парстарын баарын аткарып турушубуз керек. Бул дүйнө, бул түбөлүк эмес, бул 5 күндүк дүйнө. Биз наркы дүйнөнү ойлошубуз керек. Бул дүйнөдө бул биз баягыдай аманат эле сыноо дүйнө да бул сынайт. Ошон үчүн акыретте бардыгына даяр жүрүшүбүз керек. Кайсы болобуз? Буюрса даярдыкта жакшы да иншалла, Ооба. 5 убакыт намаздабыз, орозону кармайбыз. Анан ошол баягы жаман иштерди кылбаш керек. Алланын айткан менен болсоң, ушул жеңил жүрөсүң. Бардыгы жакшы болот. Раббиң ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураса керек, ким экендигин дагы динди сурайбы? Тура таптыңыз, эми ошол суроолорго жооп бериш үчүн даярдык кандай болуп атат? Азыр намаз окуйбуз, иншалла. Намаз тургузган колдон келишинче аракет кылып жатабыз. Андан кийин илим жактан убакытты бөлбөй атабыз, чын айтсам, отдельно өнүктүргөнчү. Ошол направление. Аракет кылабыз иншалла, Биз эми Союздун маалында тиги мугалим болуп иштеп калып атабыз болуп, бул жагына көп чын эле көңүл буруп атабыз. Эми башка суроолоруңор болсо карап көрөлү. Эми дин жагынан алганда адам дүйнөгө кеткенден жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө жол тартып, ошол парыздарын аткардыбы деп коет негизи. Исламдагы 5 парызды ода кылдыбы деп. Эми колдон келишинче ошого аракет кылып атабыз. Эми 5 убакыт намаз окууга, таза алып жүрүүгө өзүбүздү, колдон келсе орозо кармап, колун жазуу кудурууга закет берип, анан балдардын жардамы менен бир ошол араб мамлекеттерине барып, жанагы кичи ажылыкка барып келсем деген тилектерим бар. Жакшы. Анан эми башка суроолоруңар бар? Билесиз жобуну? Эмне жобу эле? Ошонун жобуну. Кабырда адам өлгөндө кабырга коюлат. Ошондо эки периште келип, ал адамдан 3 суроону сурайт. Ал кайсы суроолор? Анда мен силерге жооп берип коеюн. Адам өлгөндө кабырга коюлганда мункар накир аттуу эки сурак периште келет дагы, ал адамдан 3 суроону сурайт. Биринчиси ман роббука, жаратканың ким? Экинчиси ман набийюка, пайгамбарың ким? Үчүнчүсү ма динука, диниң кайсыл? Бул жерде жаратканың Аллах, ал эми пайгамбарың акыркы Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, динибиз ислам. Бул жерде билип алдыңыздар, Рахмат. Рахмат силерге да, чоң рахмат. Биринчи суроо. Жакшы билбейт экенмин. Билбейин, айтпай эле коеюн. Кабырда 3 суроо негизи ошо Кудайың ким, пайгамбарың ким, диниң ким деген, Эми ошол суроолорго мындай дайындык көрүп баштайсызбы? Андан кийин даярданып.
буюрса. Биринчиси кайсы эле? Унутуп атам. Биринчиси жаратканың ким, э? Жаратканың ким деп сурайт. Экинчиси болсо билейин. Пайгамбарың ким? Экинчиси пайгамбарың ким, үчүнчүсү болсо Биз кайсы динди кармайбыз? ислам дини. Ислам дини. Биринчи суроонун жообу жаратканың ким? Жаратканыбыз Аллах. Аллах. Пайгамбарың ким? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Динибиз ислам дини. Ислам. Ушул үч суроонун жообу дагы ушул. Бизге чоң рахмат. Негизи кабарда 3 суроо ошо биринчи Кудайың ким, экинчи пайгамбарың ким, үчүнчү диниң кайсы деген суроо берилет. Иншалла билдиңиз да, билгенден кийин ошол нерсеге аракет кыласызбы? Ооба. Билбейт. Анда билбесеңиз биз сизге жардам берип, мынакында жакшылыкка себепчи болойлу. Адам өлгөндө, кабырга коюлганда эки периште келип, андан 3 суроо сурайт. Алардын биринчиси жаратканың ким, экинчиси пайгамбарың ким, үчүнчүсү диниң кайсыл. Ушул 3 суроонун жообу. Биринчиси кандай эле? Жаратканың ким? Жараткан ким? Аллах. Аллах. Дини ким? Ой, пайгамбар ким? Пайгамбар ким? Мухаммад. Ооба. Дини ким? Диниң кайсыл? Дини кайсы? Мусулман. Ислам дини. Ислам дини. Ооба, ушул суроо. Буюрса, сиз дагы билип алдыңыз, буюрса ушуга амал кыласыз да иншалла, Да. Рахмат. 3 суроо өлгөндөн кийин диниң кайсы, жаратканың кайсы, пайгамбарың ким деп сурап. Машалла, жакшы. Эми ошого даярдыгыңыз кандай? Болот атабы? Даярдык болуш керек. Болбойт эми болуш керек, эми аракет кылып атабыз. Ниет бар дегенде бирок кылыш керек. Мындан кийин аракет кыласыз, э? Аракет кылам. Алла разы болсун. Албетте аракет кылыш керек. Алла разы болсун сизден.